Бүгін Залқар жазуучу Айтматовдун тууган күнү 12 декабрынан азыр ошол Айтматовдун үй музейине келдик. Жакта Карбон сон болуп жатат мынакей делегация. Чыңгыз Айтматовдун өлтүрүүгө болгондо 95 жашка чыкмак. Anda мындай эле конференция болду. Бул байкөз таныштырып берейин деп атат азыр ошол үй музейинин ичинде. Торскулбай башбаларга кие алып баштайын деп атабыз биз. Таң атпай бүгүнкү күнүбүз маданий иш-чара менен башталды. Так, анда баштайын. Бул негизи азыр 195 кимге отурмуз деп баш аяк нускасы 80 атасы 1903 жылы төрөлгөн Шекер районунда. Азыр Айтматов району болуп калды. Бул болсо анын энеси, Чыңгыз Төрөкуловдун энеси Нагима Айтматова. Ошондо 1-5 жылдыкта Абдурахманов өкө, анан дагы саналаштары Исакеев, Шорохов, жанагы азыр Атабекте атылып кетишпеди. Булар татарлар болсо Казандан келип, орустар айтып койду, просветитель деп коет. Ошо бияка исламды алып келишип, билимди алып келишип. Анан 5 жыл салышкан. Нагима Айтматова ошо медреседе окуган. Ошон үчүн бул арабча жазганда билген, орусчаны билген. Ошондо мына формасын көрсөңөр, ушундай биздин государственный деятель деп коет. Баш камалып келген жок. Анан мисалы Абдурахманов Атайын жип менен токулган экен Айтматовдун элеси түшүрүлгөн, амма ушуну балыкчылык бала жазган экен да. Бул жерде ошол бизди тааныштырып берип аткан байке айтып атат. Сон өзгөчө чыгармачылык. Эми жип менен эле токуп чыккан да, ушундай кылып туруп. Өзгөчө. Тууган болгон, үйүнөн чыгып, буякта столдо дайым алмалар турчу, эмелер жакшы көрчү, алманы кесип деген. Бул болсо сүрөттөр эң Азербайжандын кыйын сүрөтчүсү Тогурул дейт, ошо Анар деген ошо бебек кылган өзү. Азыр бул ошо Азербайжан жазуучулар союзунун төрагасы болуш керек азыр. Көп жылдары Францияда жашаган. Бул болсо Үмөтов деген биздин художник. Чогултуп, ар кайсы өлкөлөрдөн алып келген, азыр ушу Дубалда илинип турат. Бул болсо кумараларды көрдүңөр, бул болсо Ташкентте 70 жылдыгына жасап берген. Негизи өзбек бабырластар жакшы эмеге керамикага жакшы да. Достор, биз азыр турган жер Айтматовдун ашканасында жүрөбүз. Мынакей могул жерде өзү отуруп иштеп, тамак ичип, ошол жактабыз азыр. Тетиги үстү жакта бар, ошол атайын Айтматовго берилген жакшы тилек кылып могул жерге отуралы. Ам ушул жерде отуруп Айтматов чай ичкен. Достор, улуу инсандар отурган жер деп айтышып атат. Турциянын президенти, Өзбекстандын президенти отурган жер деп. Анан бул эжелер ырымдап атайын ошол нерсени жуксун деп отуруп атканда кербели. Министр здравоохранения болуп турганда ошол жолугушу бул депутат болгондо шахтерлор менен жолугуп кызыл кыя болуш керек. Болсо жерлештер менен жолугуп. Бул бала бакчада Бүт дүйнөгө таң асасы таш жарып дейт. Учса дагы үстү менен булуттун
Дүйнө элинде орду болбосо урматтуу, залкарлары болбосо эгер улуттун. Акак таштан салган сараяк өйлөр кези келсе урап түшөт эскерет дейт. Залкарлардын залкар асыл иштери элдин наркын кылымдарга жеткирет дейт. Ушундай улуу инсаныбыз болгонуна сыймыктанабыз, андай инсан менен жердеш болгонубузга дагы да көбүрөөк сыймыктанабыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ушул кыргыздар тирүү турган кезде өлбөйт, өчпөйт деп билебиз. Мынакей улуу инсандын үй музейине келүүдө насип болгон экен. Бүгүн 12 декабрь 2023 жыл. Өзгөчө сезимдер болуп атат. Чыңгыз Айтматов отурган жерлерди көрүп бардык таанымал адамдар ушу Чыңгыз Айтматовдун колун кармап сүрөткө түшкөн экен. Ушул жерде көрүп билип атабыз. Бул жакта ошол Айтматовдун ошо үй бүлөсү, бала кези менен тышкары мынакей ошол Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин, Луи Арагон ошол сүйүү тууралуу улуу баян деп айтканын билебиз. Ошол инсан могул жерде ошол инсан менен жолугуп чыккан экен. Чыңгыз Айтматов Саякбай Каралаев менен экен. Ошол достор, арыбызга ийгиликтүү күн. Айтып атсам эмоциялар. Birinci kişiler aldı. 3-4 kişiler aldık. Bırak evesine, autobiyografisinde ben Salonnik'in kızını gösterdim. Salonnik'in kızını anlıyor. Bakçı. Oşonun kızımı degende anlıyor. Anam oşonda Afgan Kamsanoğlu işte. Мысалы, идольши века десаде жана кым карата бир күндө жанагы Эдигей жөнөкөй эле баягы темир жолчу. Бирок кандай бир точный эмес болгондой да бар болчу. Болгондой мен кошуна болчу алар. Жетиге эме деген. Ошол жанагы ранний журал белый пароход. Ошондон аны менен маек ичинде айткан экенмин. Мен муң зарымды эгин талаага барып гана ошол менен сүйлөшөмүн, талаалар менен сүйлөшөмүн, будайлар менен сүйлөшөмүн деп Чыңгыз ошол өзү айтып берген. Ошол толгон айпа менен отуруп чай байып атканда, анан ошол тиги Ростеркун айтып атпайбы? Жанагы китептер бар чапкы. Ушу илинип турчу дейт эмеде. Мен болсо Чыңгыз Төрөкүн жээни Люся Айтматовдун баласы болот. Кээде жардам берем ушака киши көп келгенде. Өзүм экскурсия кылып жардам берем. Аябай ошол жерде сиз болгондой эле биз кабыл алдык да анткени. Ар бир мындай Чыңгыз Төрөкүч менен чогуу жүргөндөй кылып сол түшүндүрүп бердиңиз. Эми мен көп ал киши менен жанында жүрүп калдым да. Жүрүп калдыңыз да. Ошондой эле сезим калтырды сиз айтып берип атканда. Рахмат сизге байке. Силерге рахмат. Ошо Чыңгыз Төрөкүчтүн жээни бизге тааныштырып, атайын ошол делегацияга келди деп тааныштырып берди. Үй музей аябай жакты байке. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, ден соолук. Тапшырылсаңар болду. Байке. Айтматовдун үй музейи. Резиденциянын ичинде экен.